ушундай мезгилде өкмөт башчынын эмгек өргүсүнө кеткени мындай моралдык жактан кандай кадам болду? Бул деген мамлекетте жетекчи жок деген сөз маселе. Абылгазиев барбы жокпу баарыбир. Өлкө өзүнүн жолу менен кетип бараткан сыяктуу да. Жана кароосуз калган бир кербенбиз. Кербен башыда жок. Кербенди кайтарып жүргөн киши да жок. Үстүндөгүлөр эл болсо, ошо кербенди минип алган эл болсо, уйкусурап акырын баратат, а кербен өзүн тапкан жолу менен гана баратат. Кайда баратат деген суроо койгон киши жок. Кайда барабыз, качан жетебиз деген дагы киши жок. Эмне үчүн ушул жол менен баратабыз деген дагы киши жок. Тек коюп койду да. Билгениңдей, каалаган жагыңа бар, тек гана мага тийбе. Эми Абылгазиев жөнүндө сүйлөөнүн өзү ал киши үчүн чоң бир сүйлөгүң да келбейт, атын атагың да келбейт да. Президентиң боло, өкмөтүң боло, жогорку кеңешиң боло, мына ушундай болуп калды. А бирок ошолордун баарын көкөлөтүп көтөрүп аткан ким? Ким? Өтө коркунучтуу окуя. Бүгүн мына Кочкордо болуп аткан окуя. Бул не деген чакырык? Жумгал менен Кочкордун ортосунда не болуп атат? Не деген чакырык? Мына жергиликтүү аймактык тилкелик милиционерлер жумушка чыкпайбыз деп иш таштады. Неге? Себеп өкмөттүн бийлигин алдады аларды. Дал ошондой дарыгерлерди да алдады. Жуктуруп алганыңарга 200 миңден беребиз деп бизнеске айландыра коюшту да, себеп сырттан акча алганга жеңил да. Мына $500 миллиард жакын карыз алышты. Ал карыз баягы элдин мойнунда турат. Менин, сенин, балдарыңдын, небере чеберелерибиздин 3 айдын ичинде Кыргызстандын тышкы карызы $500 миллиард чейин көтөрүлүп атат.